Коомдогу аялдарга жана балдарга карата болуп жаткан зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн кайдыгер болбош керек. Зордук зомбулукка кабылгандарды мыйзамдын негизинде коргоо боюнча жетиштүү чаралар көрүлгөнү менен аны аткаруу жетишсиз болуп жатканы айтылып келет. Бүгүнкү күндө чындап эле канчалык биз мыйзамдарды күчөтүп, ушул айымдарды, балдарды коргоо боюнча мыйзамдарды канча күчөтсөк дагы өз чөйрөлөрдө, мисалы бүгүнкү күнгө чейин дагы зордук зомбулукка кабылган айымдарга жардам болбой жатат. Жана ушул укук коргоо биздин ушул кызматкерлерибиз дагы кайдыгер карап атышат да ушул учурларды. Анан сөзсүз түрдө качан колдоо болсо, качан коомчулукта ушундай көрсөткүчтөрдү мындай наоборот зордук зомбулукка кабылган айымдарга канча колдоо болсо, ошондо гана биз жеңип чыгабыз. Анткени биз мыйзамдарды күчөтүп уже көптөгөн өзгөртүүлөрдү киргиздик да, бирок бири-бирибизге кайдыгер болгонубуз үчүн ушул мыйзамдар жакшы аткарылбай жатат да жерлерде. Өзгөчө мисалы үй бүлөлүк зордук зомбулук, сен чыдашың керек, сен ар бир бала ууртокмок жеш керек, ошондо мындай жакшы натыйжасы чыгат деген учурлар да көп да. Мындай түшүнүктөрдөн алыс болушубуз керек деген ойдомун. Психологиялык абал бүгүнкү күндө өтө оор. Айымдардын, ушул кыздардын, балдардын чөйрөсүндө тилекке каршы андай балдар, ушул ууртокмокко кабылган, зордук зомбулукка кабылган балдар, алар дагы психикасы бузулган үчүн ушундай балдар дагы кийинки жолу бул мындай нормалдуу нерсе деп өздөрү да кол көтөрүп башташат. Ушуну токтотушубуз керек жана буга кайдыгер болбошубуз керек. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылгандардын 80-90% аялдар менен балдарга туура келет. Адистер үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун себептеринин бири бул зомбулук кылган адамдын үй бүлө тууралуу түшүнүгү себеп болоруну айтышат. Маселен, кичинекей кезинен эле бала уруш талашты көрүп өсүп калса, психологиялык травма алып, социалдык жана жеке өздүк канааттандырбоо анын кичинекей кезиндеги өксүгүн толтурганга түрткү берет. Жумушсуздук, социалдык жактан өзүн ашыкча сезүү, акчанын жоктугу, үстү-үстүнөн келген көйгөйлөр адамды стресске алып келип, чегине жеткенде өзүнүн күчүн башкаларга көргөзгүсү келет. Дагы бир себеп бул ичимдиктер. Алкоголь ичкен адам көпчүлүк учурда өзүн өзү башкара албай калат. Аялдарды зордук зомбулуктан куткаруу үчүн кыз баланы кичинесинен эркин кылып өстүрүү маанилүү дешет. Мен ойлойм, ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек. Анан эң биринчиден ошо кайдыгер мамиле жасабашыбыз керек. Анан кээ бирде биз дагы ошол зордук зомбулуктун бир кайсы бөлүгү аткаруучусу болуп калабыз да. Анткени биз жанагынтип келинди ала качып келгенде кызды келин болуп кал деп отургузганда, же болбосо ажырашам десе, ой, балдарың эмне болот, кал дегенде, же бир ушундай нерселерди айтканда, же кыз окуп атса, окуну эмне кыласың, сенин ордуң күйөөдө деп айткан менен биз ошо зордук зомбулукка салым кошобуз да. Ошол азайыш үчүн ошо негизи кыздарды кичинекей кезинен эркиндикке үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн эң алгач баланы бактылуу үй бүлө кура алгандай кылып тарбиялоо зарыл. Үй бүлө куруу, балалуу болуу ар бир адамдын жеке тандоосу болгону менен биринчи адам ага даяр болушу керек. Үй бүлөсү үчүн жоопкерчиликти ала билүүсү маанилүү. Жалпы коом бул маселеге көңүл бурушу керек. Ар бир үй бүлөдө көңүл бурулушу керек. Эми 21-кылымда ар түркүн ар кандай багыттар, процесстер болуп жүрүп жатат. Ошого карабастан биз кыргыз экенибизди сактап, үй бүлөдө ынтымакты, үй бүлөлүк бекемдикти, аял менен эркектин бирин бири сыйлаганды бекем тутушубуз керек деген ойдомун.